2025-жылдын 22-январ күнү Араван районунун ички иштер бөлүмүнө Достук айыл аймагына караштуу Маданият айылында белгисиз жаш бала зоо таштан кулап каза болуп калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт каттоого алынып, окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, тергөөгө чейинки текшерүү иштеринин жүрүшүндө мархум Араван районунун Достук айыл аймагына караштуу Маданият айылынын Сасык Үңкүр участогунун тургуну 2011-жылы туулган Ажы аттуу өспүрүм бала экени аныкталган. Мархумдун денесине соттук медициналык экспертиза дайындалып, күбө адамдар суралган. Ал эми мархум Ажынын ата-энеси окуя боюнча эч кимге эч кандай арыз дооматтары жок экендигин билдиришкен. Учурда текшерүү иштери уланууда. Аны алып анан уятта ушулчу. Негизде деген кайнөөгө айтып атпайбы? Менчигин өтүп технический алгандан кийин деле эмне кылса ошо болсун деп, эмне кылса ошо болсун. Ада эле уруксат бербеш керек да. Себеби мен үйүм жок. Кыйналып атам, эчтекем жок дегендер алды да, туурабы, алыш керек. Анан эми бул Кудайды караш керек да, ушу кыргыздар, ушу эл журтубуз бири-бирибизди тыйышыбыз керек да. Баарын бизден талап кылып атат аткаруу бийлигинен, мыйзам чыгаруу бийлигинен. Ошол убакта өзүбүздү карап койсок жакшы болот эле да. Уятта бул. Мына TikToктун азыр Средний Азиядагы директору кыргыз бала болуптур. Кыргыз бала. TikToкту биз фактически де-факто жапканыбыз менен де юре жапканыбыз менен де-факто иштеп атат да. А эгерде ал представитель кыргыз бала болсо, бияка келиптир, силерге представительство ачып берейин. Органдар менен чогуу иштейин. Органдардан любой сигнал түшсө, любой эмелер түшсө, мен сходу жаап турам. Керек болсо диструктивдүү күчтөр болсо таап берем кайсы жерде экенин. Кайсы жерде отуруп кантип жазып аткандардан бери таап берем деген ушундай жакшы сунуш менен келип атат да. А биз как бы жаап койдук, и для себя ойлоп атабыз да, жаптык деп, андай эмес да. Вот любой жерге чыгыңыз, любой жерден сураңыз, особенно жаш балдардан, мектептерден сураңыз, бүт эле кирген, кирбеген да. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19-14-400 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым, буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме, бер жериме, анан бул жан баштап жатсам, ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Бишкекте жол эрежесин бузуп, милиция кызматкерине кол салган шектүү кармалды. Лен Риптин басма сөз кызматы билдирди. 22 январ кечке маал саат 16:30 чамасында мамлекеттик номуру жок Lexus үлгүсүндөгү унаа Москва көчөсү менен Ч. Айтматов проспектиси кесилишкен жерге келгенде каршы тилкеге чыккан мыйзам бузууну кайгылуу кызматкери сержант А.К. байкап, айдоочудан унааны токтотууну талап кылган. Бирок айдоочу талапты аткарбай, милиция кызматкеринин капотунда сүйрөп барып качып кеткен. Жабырлануучу ооруканага жеткирилип, бул факты КР кылмыш жасоо кодексинин 280-беренеси бейбаштык боюнча катталган. Милиция кызматкерлери айдоочунун ким экендигин аныкташкан. Ал 1998-жылы туулган Аты аттуу жаран болуп чыккан. Ал учурда убактылуу кармоочуга киргизилип, тергөө иштери уланууда.
Депутаттар зордукчуну өмүр бою эркинен ажыратууну колдошту. Жогорку кеңеш майыптыгы барларга жасалган сексуалдык кылмыш үчүн өмүр бою эркинен ажыратуу мыйзамын кабыл алды. Документте майыптарды зордуктагандарга, аларды сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге түрткөндөргө эркинен ажыратуу каралган. Ошондой эле алар айрым кызматтарга өмүр бою алынбайт. Анын ичинде кылмыш жасоо учурунда 60 жашка толгондордун жоопкерчилиги жеңилдетилбейт. Кылмыш жаза кодексинде аялдарга 18 жашка чыга элегинде кылмыш жасаган адамдарга, ошондой эле кылмыш жасаган учурда 60 жашка чыккан эркектерге өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы колдонулбай турганы каралган. Бирок жаңы мыйзамда бул норма өзгөртүлүп, педофилдерди өмүр бою эркинен ажыратуу мүмкүнчүлүгү белгиленген. Эми ага майыптардын жыныстык кол тийбестигине каршы жасалган кылмыштар кошулду. Марста байыркы суу издери табылды. Мелания Трамптын инаугурацияга кийген баш кийими талкуу жаратууда. Трамп Украинадагы согушту 100 күндүн ичинде токтотууга тапшырма берди. Калифорнияда массалык өрт уланууда. Түркиянын курортундагы өрттөн каза болгондордун саны 70тен ашты. Эми ушул жана башка жаңылыктар кененирээк. АКШнын аэронавтика жана космосту изилдөө боюнча улуттук башкармалыгы НАСАнын Curiosity ровери Марста 3,5 миллиард жыл мурун пайда болгонун божомолдонгон байыркы толкун белгилерин тапты. Бул табылгалар планетада мурда жылуураак, тыгызыраак атмосфера болгондугун жана суюк суу бар экенин көрсөтүп турат. Акыркы табылгалар Марстагы көлдөрдүн бир кезде суюк суусу болгонун көрсөтүп турары жана бул планетанын алгачкы шарттарына байланыштуу маанилүү түшүнүктөрдү берери айтылды. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын жубайы, мурдагы фотомодель Мелания Трамп жолдошунун инаугурациясына кийип барган баш кийими талкуу жаратууда. Ал иш-чарага кара классикалык пальто, учтуу така кийип, образын көзү көрүнбөй тургандай шляпа менен толуктаган. Анын бул образы социалдык тармактарда мемге айланды. Айрымдары аны маска тасмасындагы Жим Керриге окшоштурса, айрымдары мультфильмдеги карманга салыштырууда. Дональд Трамп Украинадагы согушту 100 күндүн ичинде токтотууну буйруду. Мындай милдет АКШнын жаңы президентинин Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлү Кит Келлого жүктөлдү. Трамп сүйлөшүү процессин жеке көзөмөлгө алууга ниеттенүүдө. Бирок бул пландын ишке ашарына күмөн санагандар көп, айрыкча Россия Федерациясы. Шайлоо өнөктүгү учурунда Дональд Трамп Ак үйгө кайтып келгенден кийин 24 сааттын ичинде Украинадагы согушту токтотууну убада кылган. Бирок январдын башында анын командасы бул эң аз дегенде бир нече айларды талап кылат деген тыянакка келген. Мексиканын президенти Клаудия Шейнбаум Мексикага АКШга баруу максатында келген мыйзамсыз мигранттардын келген өлкөлөрүнө кайтарыла турганын жарыялады. Шейнбаум улуттук сарайда өткөргөн күнүмдүк пресс жыйынында сөз сүйлөдү. АКШдан өлкөлөрүнө жибериле турган же АКШга баруу үчүн Мексикага баргандарды өлкөлөрүнө жибере тургандарын белгилеген Шейнбаум мигранттар келген жерлерине депортацияланышы керек деди. Шейнбаум АКШлык жетекчилер менен мигранттардын абалына байланыштуу сүйлөшкөндөрүн жана өкмөткө келгендеринен бери ыктыярдуу кайра кайтууларды колдогондорун белгиледи. Канада арктикалык суук менен алышууда. Канаданын Торонто шаары бул жылдын эң суук күнүн жашады. Термометрлер -35 градусту көрсөттү. Жетекчилер шамалдан улам абанын температурасы -50 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн экенин эскертип, элди мүмкүн болушунча сыртта аз убакыт өткөрүүгө чакырды. Калифорнияда болсо массалык өрт уланууда. Январь айынын орто ченинде каза болгондордун саны көбөйгөнү кабарланган. Анда каза болгондордун саны 24 киши болгону айтылган. Ал эми учурда маалымат каражаттары өрттүн жаңы толкуну тууралуу жазууда. Лос-Анджелес Таймс гезитинин маалыматына караганда, өрт Кастайк көлүнө жакын аймакты каптады. 31 000 кишини эвакуациялоого буйрук берилди. Жеринде 4 000ден ашык өрт өчүрүүчү бар деди округтун өрткө каршы кызмат
кызматынын башчысы Энтони Марони. CNN көлгө жакын жайгашкан округдук түрмөдөн туткундарды эвакуациялоону баштоого мажбур болгонун жазды. Түрмө 4295 адамдык. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча буга чейин 470 туткун эвакуацияланган. Түркиянын Карталкая лыжа базасындагы мейманканада чыккан өрттүн кесепетинен акыркы маалыматтар боюнча 76 адам каза болгонун Ички иштер министри Али Эрликая билдирди деп маалымдайт Хабер Түрк. Буга чейин 66 адамдын өмүрү кыйылганы белгилүү болгон. Министрдин айтымында каза болгон 52 адамдын кем экендиги такталып, 45 каза болгондордун сөөгү үй бүлөлөрүнө жеткирилген. Калгандары азырынча аныктала элек. Өрткө байланыштуу 9 киши, анын ичинде мейманкананын ээси кармалды. Болу облусунда 21 январга караган түнү жыгаштан жасалган 12 кабаттуу мейманканада өрт чыккан. Губернатор Абдулазиз Айден билдиргендей, алдын ала маалыматтарга караганда өрт 4-чү кабаттагы ресторандын аймагында башталып, ал 234 мейман жашаган имаратка жайылып кеткен. CNN Түрк телеканалы билдиргендей, өзгөчө кырдаал болгон күнү студенттердин каникулуна байланыштуу мейманкана 80-90% толуп калган. Өрттүн себептери тактала элек, иликтөө иштери жүрүп жатат. 22 январ Түркияда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Танзаниянын президенти Самия Сулуху Хасан Марбург вирусу Кагера аймагында аныкталганын жарыялады. Вирус дараланбаса, учурлардын 88%-ында өлүмгө алып келиши мүмкүн. Биринчи учур Кагерада аныкталып, жалпы 25 шектүү учур катталды. Бирок алардын анализинин жыйынтыгы терс болуп чыкты. Өкмөт эпидемияны көзөмөлгө алуу үчүн тез чара көрүүгө чечкиндүү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Танзания өкмөтүнө колдоо көрсөтүп, эпидемияны көзөмөлгө алуу үчүн аракет кыла тургандарын билдирди. Марбург вирусу мөмө жарганаттарынан адамдарга жугат жана анын белгилерине жогорку температура, баш оору, ич өткөк кирет. Бул 2023 жылдан бери Кагера аймагындагы экинчи эпидемия. Таиландда 10 жаштагы пилди ээси жарманкеге шекер камыш сатууга алып келген. Бирок фейерверктер атылганда пил катуу коргоп, агрессивдүү болуп, адамдарды тебелеп кеткен. Жергиликтүү тургундар дүрбөлөңгө түшүп, качууга аракет кылган. Окуядан 5 адам жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Жабыркагандардын жаракаттары оор эмес экени кабарланды. Таиландда 4000дей пил туткунда жашайт. Көбүнчө коомдук иштерде же жеке ишканаларда колдонулат. Француз балеринасы Виктория Добервилл Антарктидада муз арасында бийлеп, видеону өзүнүн социалдык тармактарына жарыялаган. Анын бийи миллиондон ашык лайк топтоп, комментарийлерде талкуу жаратты. Социалдык тармактын колдонуучулары нейросет аркылуу жасалган видео деп сындап чыкты. Натыйжада балерина бийдин алдындагы даярдык боюнча видео жүктөп, чынында эле муз арасында жүргөн. Ушундай маалымат менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер Дүйнө Асил Ахмат менен программасын көрдүңүздөр. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.